эч качан багынбаңыз. Уинстон Черчилль. 1992 жылы Барселонада өткөн Олимпиада оюндарында британиялык жөөкүлүк Дерек Редмонд 400 метр аралыкка болгон жарышта баш байгени утууга башкы талапкер болгон. Өзүнүн карьерасында ал бул аралык боюнча Британиянын рекордун жаңылап гана тим болбостон, Европа жана дүйнө чемпиондугун да утуп алган. Дерек оюнга мыкты формасы менен келген. Алгачкы квалификациялык раундда ал эң тез жыйынтык көрсөткөн. А чейрек финалда болсо атаандаштарын оңой эле жеңип алган. Стадиондогу келген 65 000 адам алгач көргөн көздөрүнө ишенбей жатышты. Бирок алар окуянын уландысында чыдай алыс оору менен болду. Бирок Дерек үчүн финишке баруу намыс үчүн болчу. Эч кандай оору, эч кандай травма, деги эле эч нерсе Деректи токтото алган жок. Мындай жаракат абдан оор, бирок ал чагылдыра алды жана баарына спорт болгону оюн, ал эми сүйүү жана эриктин күчү түбөлүк калаарын көрсөттү. Эсиңизде болсун, эгерде багынбаган эле болсоңуз, жашоодо жеңилбейсиз. Сиз оюнда жеңилишиңиз мүмкүн, бирок жашоодо жеңесиз. Бул мисал, адам өзүн өзү сындырбаса эле, башка бир да жагдай адамды сындыра албашын ачык көрсөттү. Өз потенциалдарыңызды ачуунун ачкычы бул күч же акыл эмес, балким духуңуздун бекемдиги.